Биз бүгүн Кыргызстандын көлдөрү жөнүндө маалыматтарды алабыз. Кыргызстандын территориясында катталган көлдөрдүн саны 500дөн ашык. Бирок алардын 16сынын гана аянты 1 квадрат километрден жогору. Кыргызстандагы эң ири көлдөр бул Ысык көл, Соң көл, Чатыр көл жана чат калтоосунда Сары Челек. Ошондой эле эң илчектоосундагы Мерцбахер көлү. Бул Кыргызстандагы эң чоң көлдөрдүн бирилери. Көлдөр пайда болушу боюнча бир нече типтерге бөлүнөт. Ал эми Кыргызстандагы көлдөрдүн пайда болуусу төмөнкүчө бөлүнөт. Биринчи тектоникалык. Тектоникалык деген бул жер кыртышынын кыймылынын натыйжасында тоолор бийик көтөрүлөт дагы, ортосунда чуңкур пайда болуп, ошол чуңкурларга суу толот дагы тектоникалык көлдөр пайда болот. Бөгөлмө көлдөр болсо Капчыгайдын ортосуна же болбосо өрөөндөргө тоо кулап сууну бөгөп калат дагы, ошол жерде көл пайда болот. Муну биз бөгөлмө көлдөр дейт экенбиз. Калдык көлдөр бул 4-лүк доордогу муз каптоодон муздун ордунда калган суулар эрип, суунун көлөмдүү топтолушу бул калдык көлдөр деп аталат. Ал эми Марианналык көлдөр болсо, Марианналык көлдөр мөңгүлөрдө карлар эригенде тоо этектеринде же болбосо өрөөндөрдө суулар толот дагы, бул жерде Марианналык көлдөр пайда болот экен. Азыр биз Ысык көл жөнүндө маалымат алабыз. Ысык көл бул тектоникалык көл. Анткени ал Күнгөй ала тоосу менен Тескей ала тоосунун чуңкурунда жайгашкан. Башкача айтканда Күнгөй ала тоосунан дагы куйган суулардын баардыгы, Тескей ала тоосунан куйган суулардын баардыгы чуңкурга топтолгондогу натыйжада тектоникалык Ысык көл көлү пайда болгон. Ысык көл деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан. Тереңдиги 600, эң терең өлчөнгөн жери бул 668 метр, но бирок ал 706 метр тереңдикте деген далилдер бар. Бирок өлчөнгөнү 668 метр. Узундугу батыштан чыгышты көздөй 178 километр. Ал эми туурасы болсо 60 километр. Ысык көл бул Кыргызстандагы эң чоң көлдөрдүн бири. Экинчи бул Соң көл. Соң көл тоосу бул Молдо тоо жана Соң көл тоонун ортосундагы тектоникалык көл. Бул дагы тоолор бийиктегенде ортосунда чуңкур пайда болгон дагы, ошол чуңкурларга суулар толуп, натыйжада Соң көл тоосу пайда болгон. Деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Эң терең жери бул 22 метр, узуну 18 километр, туурасы 9,6 километр. Эми Ысык көл менен салыштыралы. Ысык көлдүн тереңдиги 668 метр болсо, Соң көлдүн тереңдиги 22 метрди гана түзөт экен. Бирок аянты боюнча экинчи орундагы тектоникалык көлдөрдүн бири. Үчүнчү аянты боюнча чоң көлүбүз бул Чатыр көл. Чатыр көлү бул Аксай өрөөнүндө түштүгүндө Какшал тоо менен чектелген, Какшал тоосу өткөн көл болуп эсептелинет. Бул Ат башы тоосу менен Какшал тоосунун ортосундагы чуңкурдагы тектоникалык көл. Чатыр көл Аксай өрөөнүндө жайгашты дедик. Ал 3520 метр бийиктикте жайгашкан. Тереңдиги 19 метр, узундугу 23 километр, туурасы 11 километр. Эгерде Соң көл менен салыштыра турган болсок, демек Соң көл
Чатыр көлгө караганда 3 метр тереңдикте болот экен. Бирок узундугу боюнча Чатыр көл Суңкөлгө караганда узунураак экен. Андан кийинки биздин дагы бир бөгөлмө көлүбүз, бул жерде Сары Челек көлү бар. Бул Чаткал тоосунда жайгашкан Сары Челек көлү. Сары Челек көлү бул бөгөлмө көл болуп эсептелинет. Бул Чаткал тоосунда тоо урагандагы ал жерге Сары Челек суусун тосуп калгандагы ошол жерде Сары Челек бөгөлмө көлү пайда болгон. Андан кийинки биздин тааныша турган көлүбүз бул Мерсбахер көлү. Мерсбахер көлү бул мынакей Эңилчек тоосундагы Эңилчек мөңгүсүнүн этегинде жайгашкан тоо көл болуп эсептелинет экен. Бул мариналык көл, анткени бул мөңгүдөн пайда болуп атат. Мерсбахер көлү мына бул сүрөттө карасаңар, мөңгүлөрдүн эришинен пайда болгон. Бул эрүү мезгили, толук эрип бүтпөйт. Толук эрип бүтө электе эле кайрадан кар түшүп, бул көл кайра тоңуп калат. Бул 3304 метр бийиктикте жайгашкан, туурасы 4 километр, ал эми узуну 4 километр, ал эми туурасы болсо 1 километр. Мындай узуну 4 километрге чейин жетсе, ал эми туурасы болсо 1 километр болуп эсептелинет экен. Кыргызстанда ошондой эле көлдөрдөн башка жасалма көлдөр, башкача айтканда жасалма көл дейбиз, биз суу сактагычтарды жасалма көлдөр дейт экенбиз. Бул сууларды атайын жолун бөгөп туруп, суу сактагычтарды курат экенбиз. Кыргызстандагы эң чоң суу сактагыч бул Токтогул суу сактагычы. Токтогул суу сактагычы. Андан кийинки аянты боюнча чоң бул жерде Андижан суу сактагычы. Андижан суу сактагычы. Так, бул жерде болсо Орто Токой суу сактагычы. Таласта болсо, Талас областында Киров суу сактагычы. Бул эң чоң суу сактагычтардын бири болуп эсептелинет. Ал эми Нарын дарыясында болсо ГЭСтерди курганга байланыштуу Токтогул суу сактагычынан кийин Күрүпсай суу сактагычы, Үч Корго таш көмүр суу сактагычы, Шамалды Сай суу сактагычтары курулган. Булар дагы электроэнергиясын иштеп чыгуу үчүн атайын платиналарды куруп, бул жерлерге суу сактагычтарды курган. Кыргызстандагы көлдөрдүн мааниси болсо, Ысык көл болсо бул туристтик зона болуп эсептелинет. Жеке эле Ысык көл эмес, Соң көл дагы, Чатыр көл дагы, Сары Челек дагы бул туристтик зоналардын очогу болуп эсептелинет экен. Мына бүгүн балдар биз Кыргызстандын көлдөрү жана айрым суу сактагычтары менен силер менен тааныштык.